Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чалдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Санкарев, саламатсыздарбы? Жалал-Абад шаарында болгон ишмердүүлүктүн акыркы чыгарылышы бир гана жолдордогу тартип бузуулар менен чектелген жок. Бул ирет массалык мушташ менен коштолду. Болжол менен ага тартип сакчылардын катыштыгы бар болушу мүмкүндүгү айтылууда. Жалал-Абад шаарындагы инспекторлор менен ТВ кайгылуу программасынын биргелешкен ишмердүүлүгү бир канча күнгө уланды. Жана мындай иш аракеттер учурунда араздашуулар болсо да, убактылуу автобекет тазаланды. Бирок жолдо номуру жок жүргөндөр азайбай койду. Belimiz çok mu? Ya yok, balam şu kot. Şaşırtın saatin arkasından geliyoruz ya. Жаздырған справкаларыңыз бұлар автоунааны үйге қойып тұрып, онан кейін ахарленияға, оны учурда гана алып барганга тийиштүү постановлениеге жоголгондугу анык деген справка. Көчөдө автоунаа башкарып жүрсүн деген Больница götürdüler. Başka машина yok. демек көрөчүңүз автоунааны байланып Yok. турабыз. Мамлекеттик номуру жоголуптур, анысын жоголду деп справка алыптыр. Бирок ал унааны башкарууга уруксат бербегендиктен айып короого жеткирилип камалды. Ичкери кирип протокол толтурулду. Мындан чыгып эле кезектеги мамлекеттик номуру жок унаага туш болушту. Алдырған Ханденің күні келеді да. Гайдан справкасы бар, аз берке іште көстірмасы алсын. Налогы. Айда шығып көріңіз. Öndeki spravkаны восстановление биле берет да. Автоунааны көчөгө айда турганга бербейт. Ошол себептен атайын өзбекстан номер атасын берет болду. Биздин автоунаабызды алып көрөбүз деп турабыз. Көчөдө айдап турганга мүмкүнчүлүк жок. Өзбекстанда кетиш. Ошол үчүн алып көрөбүз. Азырбы? Айыпына токтотуучу жайына жеткен соң алгач баарына баш ийген айдоочу эмнегедир биздин чыгармачылык топ менен сүйлөшүп көрөйүн деди. Өз кезегинде ага бул аракеттер текке кетет деп түшүндүргөн соң унаасын киргизип берди. Ичкери кирген соң протокол толтурулуп, айдоочуга айып тагылды. Айдоочу болсо ага макул болуп, колду коюп, бирок буга чейин өзүнүн айылынан чыккан бир журналистти мынтип тартып койгон үчүн катуу сабагандыгын айтып, мактанып, анан бизди да коркутуп көрөйүн деди көрүнөт. Жерден түшіп алды, жерден чалды да иштен чықты баяғы балачы. Иштен чықты, реза ұрды мен, турс жаңғыл ұрды мен. Ұру, пачаған чағар өшеді, 2-3 балайым реза ұрды, көтті нахуй деді. Ақманды екен білдіріп қойысың жөніне, қойыр қойсын ма? Масты қарма, соны ям қармайсың ма? Реза ұрды, қазір ошта іштеп жүрділі, кейін мемеге кетіп қалды. Азыр Россияга кетип калды, айылда келди, ошо ойдан кечип качып кетип калды кеч. Сага акыл үйрөтпөйм, бака деле акылсыз, мен акылымсыз жашайт. Эч ким бирөөгө независимый. Просто андай принципиальный боло бербей кам. Тарбиядан тарбияңам карабайт бир күнү оң дегенде.
Принцип туурасында сөз кылсак, бул өтө керектүү нерсе. Өзгөчө мындай жумушта. Анткени айдоочу байкебизге кулак кабыш айтсак, айрым чоңдорубузда так ушул принциптин жоктугунан жолдо дагы, башка жеринде дагы тартип жок. Ал эми тартип жок жерде өнүгүү дагы жок. Арачолодо тартип сакчыларга дагы бир чакыруу түштү. Анда Жалал Абад шаарынын кечи райондорунун биринде массалык мушташ болуп жатат деген кабар келет. Ошол замат аталган дарек боюнча барган экипаж мушташка катышкандардын айрымдарын гана жолуктура алат. Не oldu çabuk? Bir koştu. Yaktar kal bollar. Tanıştı. Buraya son yakta götürüşüydü az. Бети башы кам болгон жигиттин айтымында чочундар үйүнө кирип келгенде уруш чыгып, бул баланы ур токмокко алып качып кетишкен. Aka ben bir yerde jokmun. Kime uçkan ele bilmedim de men. Desem türt verdi. Antımın kişiyle daha birisi gelip vuruyordu. Arkamdan bir bela olup gitti de. Üç öyle taştı da. 3 bala. He, kaçıp uyuya girdim. Bu yıkan dışında da. Uyuya girsem katılım çıktı. Bir açığa çıktı. Olay patraştık. Anam. Hayırda ne mi oldu? Ben kaçımdan çıktım dağı. Ayağımlara köpkünlü. Az ayağım yan teyip koyturdu. Az geçti. Тартип сакчылар шектүүлөрдү издөөгө алып, аталган аймактын чоң жана тар көчөлөрүн тинтүүгө киришти. Тинтүү көпкө узабай, анан жолдун жээгинде жаткан 2 адамды байкашты. Assalamualaikum. Kimsin öyle? Böyle yemeğiniz. Şuraya skoru çakalım. Ne oldu arkadaş? Ha? Müftaş oldu? Beş getiririz. Kimdir mi müftaşlar? Tamam aydın ruh getir. Hazır yaş balda ruh oldu. Ne var yaş balda ruh getir. Ha? O. Peki ne mi? Özünüzde kaymak içine tikerek durup durun he. Alo. Salmaslar. Biz gayden çalatıyoruz. Bundan hemen gelip konuşlar ya. İyi baş. Oturun. Çok. Müftaş oldu. Oturun baş canım tutuyor. Ya oturup durun her şey böyle. Oturun ne? Otur görünüyor. Sorlanıp ketти bu arada. Жана ушул жакта турушпаду эле. Tamam. Бул эки кишини болжол менен буга чейин бизди сабап кетишти дегендер катуу сабап коюшкан экен. Буттарына тура албай жолдун жээгинде жатканын көргөн тартип сакчылар ордуна тез жардам кызматкерлерин чакырышты. Бирок эмнегедир булар тез жардамды күтпөй эле улам кетип калуу аракетин көрүп жатышты. Ал гана эмес, буга чейин булардын бири милиция кызматкери деп айтылган сөздөр чынга окшоп жатты. Анткени бири өзүнүн кызматкери экенин айтып тынбай койду. Men de ança-ançadan koyup koygan vakt bolgan. Şimdi başında ne oldu dedi özü? Başlarına bilet. Beşten sorgan emas. Önüne tursanlarla gelip vurup koydu. Jönün emas, birek balдар ötkөн men kelip, men Satürk'ün adamını desem men tepede vurup ketdi. Satürk misiniz mi? Oo. Men ayttım birek balдар. Düşünüş керек да кичине, турган, жалган бар. Biron bizni uyga girip tepkilep ketdi da to'g'ri. Бирөөнүн үйүнө кире, ошо жол белем ошо бирөө. Ол бирөөнүн кирен башка нерсе ал. Башка нерсе. Жоқ, Лишби алчы, мен уртур көгөртүп койду, болду, ошо актагыш керек да. Бирок мен до конца жооп берем алачы. Мен уруп коюп турдум, мен жерде неме кылып ойлобосуң ал. Урушун эмне? Чамал койдуңар. Мен бияктан келип айттым, аны гражданский балдар аналар. Жок, тиги мойка жактан уруш чыккан турбайбы? Мойка жактан мен эч кандай уруш чыккан жок. Мен өзүм гражданский болсо, мен өзүм сотрудник болсо, мен кандай неме кылам? Ну, гражданский балдар ушул кармабайбы? Уруп тепкилеп мени. Айырды срок немеси болот, Мен да жөнө жеген майорду алган адам эмесмин.
просто келип кошулукка дос балдар болот, өлкөлөр болот. Уруп тепкилеп эле карак, көзүн көгөртүп уруп тепкилеп мен болду. Мен жакта бир бала аябай. мен ошого дагы унчуга кетип аткам. Кайтып аркадан мына жерден алып кетишти мени. Тигил жакта просто бир бала да таяк жеп тур го, ал эмне болду? Мен аны билбейм, кайсы бала, мен жооп берем, көркөм болсоң жооп берем мен. Мен өзүм жооп берем, мен башка бирөө жооп берем. Бак мен көзүм көгөртүп уруп жашап өткөр. Мен да билем. Ошончо закон мен капитан милициямын мен. Бир туруп майормун, бир туруп капитанмын деп жөн жерден таяк жедим деп өзүнүн версиясын айткыча тез жардамдагы келди. Ордуна келген ак халатчандар башынан кан агып жаткандарга биринчи жардамын көрсөтүп, ооруканага жеткирүү чечимин кабыл алышты. Мынтип биринин башын таңып бүткүчү өзүн милиция кызматкерим деп тааныштырып бутуна тура албай жатканы, бул окуяда күнөөсү бар экенин сездиби, качып кутулуу аракетин көрдү. Бирок алыс кетпей колго түшүрүлдү. Мынтип колго түшкөн соң болжол менен асан аттуу милиция кызматкери болжол менен аны колго түшүргөн кесиптештерине актёрдук чеберчилигин көрсөткүсү келди көрүнөт. Колунан жетелеп келгенди мени тептиң деп кайра бутуна тура албай дарыгердин жанына кулап берди. Асан. Не тепесиң мага? Асан, зайбак болду шу. Кашың теп. Асан. Не тепет мен? Не кылмыш кылдым мен? Не кылмыш кылдым? Асан. Чечип жүрөт да. Не кылмыш кылдым мен? Yok, tek kilo vurma ben. Elim getiriyorum. Vurmayız. Durun, ödemen. Eştege kılayım, durun. Бири мынтип мени тепкиледеп жерге жатып алып, экинчиси башын таңып тез жардамдын маасына отургузуп, кайра жерге жатып алганын бутуна тургузгуча башы таңылганы качып кетейин деди. Бул жолкусунда өзүбүз кармап келүүгө аргасыз болдук. Kaçıp gitti tigi. Bas, almış var. Bas. Bas, almış var. Kötü. Görmeyeceğim ben, İsa. İyi. Ya Seke. Ya Seke. Мышык чычкан болуп отуруп ооруканага жеткиришти. Алгач булунага отургузуу кыйын болсо, эми сыртка чыгаруу маселе жаратты. Экөө тең ооруканага кирген соң гана тынчыгандай болду. Ал эми экипаж бул жака келген ыкчам топко өткөрүп берип жолго чыгышты. Айтсак, буга чейин мени сабап койду деген жаранды дагы, бул мушташка катышы бар болушу мүмкүн деген инилерин дагы окуяны териштирүү үчүн жергиликтүү милиция бөлүмүнө алып барышты. Эң кызыгы, бул окуяда чын төгүүнүн кандай болгонун эми тергөө менен сот чечмекчи. Ал эми биз туура эмес чечим чыкпасын үчүн көз салып турмакчыбыз. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз.
Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарабы эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби, аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби, ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.